Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Бишкек шаарынан сатылып жаткан Аулекол породасындагы жаш букаларды көрсөтүп беребиз. Жакшылап көрүп туруңуздар, мына кеч кирип баратат. Биз каякта десеңиздер, Бишкекте туугандар. Мына пригородный мал базары бар го, эски, билесиздерби? Озерныйдын өйдө жагында. Кыскасы жана объездной менен пригородныйдын мал базарынын кесилишкен жолунун жанында белгилүү бир жерде туугандар. Мына объездной ушул жерде 75 баш сатыла турган Аулекол породасындагы жаш букаларды көрсөтүп беребиз. Мына ушул букалар туугандар бүгүнкү күндө сатылат. Сиздерге аралап көрсөтүп берем. Мына көрүп атасыздарбы? Аулеколдор, Эми өтө көпчүлүк бөлүк Аулекол туугандар. Көрдүңүздөр, мына мындай таза кандуу көрдүңүздөр, мына мыналар. Булар эми жана ат корумга кете турган жаш букалар туугандар, Мына азыр эң идеал жаш экен да, жана ат корумга киргизе турган. Аласыздар, бир аз балким жайтка коюп жиберип багасыздар, бир аз күз келгиче мындайраак багып туруп кийин кышта усиленный деп коелу, күчөтүлгөн таризде багасыздарбы. Кыскасы, ушундай возрасттагы буканы издегендер аябай көп. Ушул букалар сатылат туугандар, дүңүнөн 135 000 сомдон сурап атат. Калганын өзүңүздөр чалышып сүйлөшүп чечесиздер, кошумча суроолор болсо. Эң жаш, эң кичинекейлери мыналар экен, туугандар. Ачык көрсөтүп атабыз аралап. Мына, машалла. Ден соолуктарын өзүңүздөр биз менен бирге көрүп турасыздар. Эми талп болгондон кийин мына жаштар бир аз кыйналат. Турабы мына чоңдордун ичинде. Эң гиганттары кайсылар? Мына көрдүңүздөр, мыналар. Эми булар 1 жаштан жогору да. Мыналар 1 жаштан кичүү, мисалы үчүн 1 жашка чейинкилери, 1 жаштан өткөндөрү бар. Мисалы мыналар 1 жаш эмес, жаш букалар. Мыналар не дейт? Мына экстерьерлерди караңыздарчы, мыналар, Машалла, мына букалар. Эртең чоңойгондо кандай сонун болот. 135 000 сомдон дүңүнөн туугандар. Дагы соодалашуу жолдору бар. Кызыксаңыздар сурайсыздар. Мисалы мына буканы караңыздар. Ар бир үйдө ушинтип бука багып менен тыксак, Мисалы мына буканы караңыздар. Экстерьерлер аябай сонун. Көпчүлүктү 75 башты келип чуксаң, күчтүлөр чыга берет туугандар. Негизи жалпысынан ат корумга өтө ылайыктуу букалар экен да. Машалла, аз да бир айландырып көрсөтүп коеюн. Булар Бишкекте туугандар. Манас аэропорт, жанагы эски пригородный базар бар эле го, билесиздерби? Жана Озерныйдан өйдө чыгып келип шаарга кирип кеткен жакта. Ошонун көчөсү менен объезднойдун кесилишкен. Мына шум болуп жанатан бери мына объезднойдон техникалар өтүп атат туугандар. Мына ушул объезднойдун жээгинде местоположениясы аябай жакшы жер да, келип көргөнгөчү. Мына фураны жалдасаңыздар, КамАЗ жалдасаңыздар, Атико жалдасаңыздар дагы жолдун боюнда сразу келип кирип жүктөп кете берет. Мына ушундай туугандар. Кошумча суроолор болсо ээлерине чалып сүйлөшөсүздөр. Бүгүнкү күндө мына ушул букалар сатыкта.